2050 карата Жашыл өнүгүү платформасында биздин өлкө көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландаштыруудабыз. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенүүдөбүз. Биз азыр жалпы потенциалыбыздын 13%-ын гана колдонуп жатабыз. Ошондуктан инвесторлорду биздин жашыл долбоорлорубузга инвестиция салууга чакырабыз. Жарык бизден жаралат. Кыргызстан Борбор Азиянын так ортосунда жайгашкан. Көптөгөн тоо дарыялары жана суулары башталат. Бул табигый өзгөчөлүктөр өлкө үчүн таза энергиянын туруктуу булагы менен камсыз кылуучу эффективдүү гидроэнергетикалык долбоорлорду түзүү үчүн идеалдуу шарттарды түзөт. Кыргыз Республикасынын бардык суу агымдарынын жалпы техникалык потенциалы 142,5 миллиард киловатт саатка бааланат. Ошол эле учурда мамлекеттин гидроэнергетикалык потенциалынын 13% эле өздөштүрүлгөн. 1976 жылы пайдаланууга берилген Талас облусундагы Киров суу сактагычынын ушул кезге чейин пайдаланылбай келген суу ресурстарын эффективдүү колдонуу үчүн кубаттуулугу 25 мегаватт Баласаруу ГЭСи курулуп бүттү. Бул Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдарындагы Чакан ГЭС куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор. Баласаруу ГЭСинин салынышы тууралуу маалымат. 2021 жылдын 29 августунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусу менен Киров суу сактагычында Баласаруу ГЭСинин курулушунун башталышынын урматына мезгилдик кутучаны салуу аземи өткөн. Долбоордун ээси болуп Чакан ГЭС ачык акционердик коому ата мекендик мамлекеттик ишкана дайындалган. Баласаруу ГЭСине жалпы 2,8 миллиард сом, анын ичинде Кыргыз мамлекети 2 миллиард сом, Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду 800 миллион сом каражат бөлүп салынды. Ошондой эле бүткүл курулуш монтаждык иштерин ата мекендик ишканалар алып барды. Бул биздин адистердин мындай долбоорду ишке ашырууга күчү жетерин көрсөттү. Ишти алып барган ата мекендик ишканалар долбоордун алкагында аткарылган иштер: деривациялык түтүгү жалпы салмагы 970 тонна, жалпы узундугу 415 метр. Чакан ГЭСтин имараты жалпы аянты 1000 чарчы метр. Жабык бөлүштүрүүчү түзмөгүнүн имараты 3 кабаттуу, жалпы аянты 704 чарчы метр. 110 киловольт аба чубалгы, узундугу 6,37 чакырым. 110 киловольт покровка көмөк чордону реконструкцияланды. 110 киловольт кара арча көмөк чордону реконструкцияланды. Баласаруу ГЭСинин жабдуулары технологиянын өнүгүшүнүн бардык заманбап тенденцияларына жооп берет. Гидромеханикалык жабдуулар 3 даана Австрия мамлекетинде, генератор 3 даана Испанияда, жүк көтөрүүчү жабдуулар Түркияда, 10 киловольт чыңалуудагы бөлүштүргүч Казакстанда, 16 мегавольт ампер трансформатор 2 даана Өзбекстанда, 110 киловольт чыңалуудагы комплекстүү эле газ бөлүштүргүч түзмөсү Кытайда, релелик коргоо жана автоматташтыруу Россия мамлекетинде өндүрүлгөн. Бардык өндүрүш процесстери автоматташтырылган. Баласаруу ГЭСинин натыйжалуулугу: Киров суу сактагычынын сыйымдуулугу 550 миллион кубометр, жыл сайын 900 миллион кубометрге жакын суу агып чыгат. Бул көрсөткүчтөр менен Баласаруу ГЭСи жылына 92,8 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Ал эми суу сактагыч курулгандан бери орто эсеп менен 43,2 миллиард кубометр суу кое берилген. Электр энергиясынын жоготуусу 4,4 миллиард киловатт саатына барабар. Бул өлкөнүн энергетика тармагындагы натыйжа саясатынын көрсөткүчтөрүнүн бири. Баласаруу ГЭСи ишке киргенден кийинки көрсөткүчтөр: Токтогул ГЭСинде жыл сайын 265 миллион кубометрге жакын сууну үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз Республикасында электр энергиясына болгон тартыштыкты 2,9%га кыскартат. Жылдык электр энергиясын өндүрүүсү Талас облусунун керектөөсүн 25%-ын камсыздайт. Талас облусун электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, энергиянын жоготууларын азайтуу. Жогорудагылардан тышкары, Баласаруу ГЭСинде суунун агымын жөнгө салуучу системалар орнотулган. Бул сугат үчүн суунун чыгымын эффективдүү көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Курулуш учурунда 150дөн ашык жумуш орундары түзүлгөн. Ишке киргизилгенден кийин 20 жумуш оруну каралган. Орточо айлык эмгек акы 40 000 сом.
Жыл сайын бюджетке 60 миллион сомдон жогору салык төлөнөт. Ал эми азыркы учурда курулуш мезгилинде салыктар 200 миллион сомдон ашырылды. Энергетика — экономиканын булагы.